Бұл Нурньюс маалымат программасы, студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздар балды да күндүн негизги окуялары. Ок атууга жеткирген Аласа Бересе окуясы. Чаламандык чак түшүндө орун алган ок атышуу окуясы 12 март күнү Кара Суу шаарында катталган. 4 депутат жасалма дипломго шек саналууда. Жогорку кеңештин 4 депутаты, шаардык кеңештин 3 депутаты жана 2 судья жасалма дипломго шек саналууда. Окуучуларга телефон колдонууга тыюу салынышы мүмкүн. Эл өкүлү Тазабек Экрамов мектеп окуучуларына сабак учурунда телефон колдонууга тыюу салууну сунуштады. Телефон бир топ зыяндыгын берет окуучуларга. Базарларда кум шекердин килограммы 100 сомго жетти. Айыл чарба министрлиги элди дүрбөлөңгө алдырбоого чакырып, өлкөдө азык-түлүктүн жетиштүү экенин айтууда. Бишкек-Ош трассасынын Токтогул районундагы бөлүгүнө кар көчкү түшкөнүнө байланыштуу жол жабылды. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда, бүгүн жолдун 223-чакырымына көлөмү 550 куб метр, узундугу 150 метр, бийиктиги 3,5 метрлик көчкү түшкөн. Маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Атайын техника жолду тазалап жатканы айтылды. Учурда айдоочуларды зарыл иш болбосо тоолуу аймактарга барбай туруу сунушталууда. Чаламандык чак түшүндө орун алган ок атышуу окуясы 12 март күнү Кара Суу шаарында катталган. Анын кесепетинен 33 жаштагы жаран жарат алып, учурда ооруканада жатат. Ал эми кылмышка шектүү жаран дароо кармалып, териштирүү иши көрүлүп жатат. Шектүү ок атуучу куралды кайдан жана эмне себептен алып жүргөндүгү аныкталууда. Чуу жараткан окуяга туугандар ортосундагы Аласа Бересе негиз болгон. Бирок октон жарат алган жарандын ага тиешеси жок экендиги айтылууда. Кара Суу шаарынын Гагарин көчөсүндө Чаламандын чак түшүндө пневматикалык тапанча менен ок атышуу окуясы орун алган. Окуянын негизинде 33 жаштагы жаран жарат алып, учурда ооруканада дарыланып жатат. Ал эми алдын ала маалыматтар боюнча эки тараптын пикир келишпестикке барган эки тараптын ортосунда Аласа Бересеси болгон. Учурда окуяны тийиштүү органдар иликтеп тергеп жатат. Бир топ жарандардын катышуусунда ок атып тоз тополонго айланган окуя 13 март күнү интернет желесине тарады. Ок атуудан улам жараат алган 33 жаштагы Абдирашид Усмонов учурда ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө. Абалы туруктуу деп бааланып жатат. Жабырлануучунун баш сөөгүнүн оң жак чыкыйына жана жамбаш сөөгүнө ок тийген. Учурда медициналык текшерүү иштери уланып жатыптыр. Огнестрельное ранение лобной области слева и огнестрельное ранение среднетретьего бедра. Келгенде биздин докторлор тарабынан биринчи жардам көрсөтүлүп, отделенияга жаткызылган. Азыркы убакытта состояниясы туруктуу, орто, бир калыпта. Керектүү жардамдар көрсөтүлүп атат. Чыкыйына тийген ок, аны биз КТга жөнөттүк, кошумча текшерүүдө. Ошол октун кайсыл жерде турганын билбей атабыз. Келген ок алын элек азыр. КТдан результатынан карап, текшерип, алганга аракет кылабыз. Жыйынтыгы чыкса, ошого карап чечебиз. Же калат, же алабыз. Ок атуудан жараат алган жаран чууга негиз болгон Аласа Бересеге тиешеси жок. Болгону окуяга негизсиз илешип калган. Бул боюнча анын жакыны билдирип жатат. Айтымында тапанча менен чуу жараткан жаран жана октон жараат алгандардын тууганчылык жайы да бар. Ал эми жогоруда айтылып жаткан Аласа Бересеге алардын дагы бир тууганы улуу агабыз чечет деп окуя болгон аймакка алып барган экен. Көп убакыттан бери чечилбей келген маселе ок атышуу чегине жеткен. Жакшылыкча чечелик деген максатта ушу акамды айттым эле, акеси сүйлөштүрүп коюң деп келсем эле, буякта ызы чуу болуп кетишин күтпөгөнбүз биз дагы. Жакшылык менен чечишликте неме кылып. Анан ошо ызы чуу болуп кетти. Күтүлбөгөндө ошо ок атуу куралы менен атып коюшту да. Бирок у жерде туура эмес маалыматтар тараптыр. Буларда карызы бар, карызын такап келдик деп, бизде эч кандай карызыбыз жок. Бул мамиле чет өлкөдө болгон мамилени биякта келип ошондой ызы чуу болуп калды да. 12 март окуя болгон күнү дароо милицияга кабар жетип, курал колдонгон 36 жаштагы Кара Суу шаарынын тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Аталган иш боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси оор кылмышка аракеттенүү деген негиз менен кылмыш иши козголду. Учурда териштирүү иштери уланып жатат. Аталган жерден ошо
ошол канга окшогон суюктуктар алынып, андан сырткары 2 ок дарылардын гильзасы алынган. Кылмыш иши суу электе, ошол эле жерде Кара Суу РИИБдин өздүк курамы кылмышка шектүүнү кармап, ошол жерде ал Кара Суу шаарынын тургуну 36 жаштагы Жаран экендиги аныкталып, Кара Суу РИИБдин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал эми кылмышка шектүү травматикалык тапанча пайдалангандыгы аныкталган. Анын куралды кайдан жана кандай жол менен алгандыгы да териштирилип жатат. Негизинен курал пайдалангандардын көпчүлүгү аңчылык менен алектенгендер дешет тийиштүү кызматтагылар. Ал үчүн керектүү документтер каралып, жарандар сөзсүз түрдө медициналык кароодон өтүшөт. Бөлүмгө келип кайрылышат, тийиштүү документтерин беришет. Анан албетте бул медицина кызматкерлери тарабынан бул медосмотрдан өтүшөт. Эскертсек, 12 март күнү саат 14:15 чамасында Кара Суу шаарынын Гагарин көчөсүнүн 12 дарегинде тополоң орун алып, ок атылган. Анын негизинде 33 жаштагы Абдурашид Усманов жарат алган. Учурда кылмышка шектүү тапанчаны кандай жол менен пайдаланып жүргөнү аныкталып жатат. Ал эми жалпы Ош облусу боюнча 2000ден ашуун жаранда мергенчилик менен алектенүү үчүн берилген курал жарактар бар. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нушанбаев, Нурньюз, Ош шаары. Ал эми жаза аткаруу кызматынын Чүй облусунун Молдовановка айылында жайгашкан номер 27 жана номер 1 мекемелердин кызматкерлери тарабынан түзөтүү мекемесине тыюу салынган наркотикалык заттарды киргизүү аракетине бөгөт коюлду. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында кармалган жарандар жалпы салмагы 1 килограмм 800 граммды түзгөн 8 таңгактагы баңгизатты түзөтүү мекеменин аймагына ыргытууга аракет кылышкан. Бул факт Аламүдүн ички иштери бөлүмүнө катталып, кармалган жарандар жана материалдар тергөөгө өткөрүлүп берилди. Ысык-Көл облустук прокуратурасы Чыгыш электр ишканасынын Ысык-Көл райондук электр тармагынын кызматкерлерине кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Алар райондун аймагындагы абоненттерге эсептегичтерди орнотпой, электр энергия берүүчү тутумдарга мыйзамсыз кошкон деп шек саналып жатат. Карызы көп тургундардан акчаны өндүрбөй, аларга жаңы эсептегичтерди орнотуп беришкени аныкталганы кабарланды. Мындай мыйзамсыз иштерден мамлекетке 2 миллион 547 миң сом зыян келген. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин коммерциялык же башка уюмдардын кызматчылардын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренесине ылайык иш козголду. Канча кызматкер суралып жатканы айтылган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дипломун жана жарандыгын тактоо иштери уланып жатканын билдирди. Мекеменин бүгүн 14 марттагы маалыматына караганда учурда жогорку кеңештин 4 депутаты, жогорку кеңештин аппаратынын 1 кызматкери, шаардык кеңештин 3 депутаты жана 2 судья жасалма дипломго шек саналууда. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасында 9 адам өз каалоосу менен дипломун тапшырса, 16 кызматкер өз каалоосу менен жумуштан кеткен. Улуттук коопсуздук кызматы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жогорку билими жана жарандыгына байланыштуу 10 миңдеген материалдарды текшерүүгө тийиш экенин билдирген. 12 мамлекеттик кызматкердин чет элдик жарандыгы бар жогу текшерүүгө алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 23 январда өткөргөн басма сөз жыйынында өлкөдөгү бардык мамлекеттик кызматкерлердин жогорку билими тууралуу дипломдору алдыдагы 3 айда толук текшерилерин билдирген. Өткөн жумадан нарында дипломуна байланыштуу райондук прокуратура иликтөө жүргүзүп жаткан мектеп мугалими өз өмүрүнө кол салып, асынып алган окуя катталды. Соңку учурда мектептеги терс көрүнүштөр социалдык тармактарга тарап жатат. Окуучулар бири-бирине үстөмдүк кылып, аракетчилик жүрүп жатканы белгилүү. Чак түштө массалык мушташтар орун алып, ооруканага түшкөндөр да бар. Ал тургай бейбаш балдарды тарбиялайм деп мектеп директору чектен чыгып кетти. Теги эле аракетчилик менен күрөшүүдө кандай иштер жүрүп жатат, теманы кабарчыбыз улантат. Кимде сом бар? Бүгүн жогорку кеңештин тийиштүү комитети укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу, мектептеги аракетчиликти жок кылуу маселесин талкуулашты. Ички иштер министринин маалыматы боюнча, мектептеги аракетчилик дээрлик кыскарган. Мындан 6-7 жыл мурунку статистиканы алсак, 2015 жылы 146 учур катталса, ал эми 2021 жылы 19 эле учур катталган. 3 факты сотко өткөн. Былтыр 19 факт болгон, 20 жылы 21 факт болгон. Андан мурдакы жылдарда, мисалы примерно айтсак, 2015 жылы 149, 16 жылы 87, 17 жылы 116,
2018 жылдары 106 фактыга болгон. Акыркы учурларда динамика рекетти кескин кыскарууда. Мындай статистикага көпчүлүк депутаттар ишенишкен жок. Маселе ачык айтылбай көмүскө жолдор менен жүрүп жатканын айтышты. Бейөкмөт уюмдар чоң класстардын басымына кабылган окуучулар ата-энесине же мугалимине даттанышпайт. Сурамжылоого катышкан өспүрүмдөрдүн 93% зомбулукка кабылгандыгы боюнча атасына айтпай турганы белгилүү болгон. Мындайда атанын ролун күчөтүү зарыл экени айтылды. Здесь вы говорили о том, что есть проблема рэкет, и это бул чоң проблема. Мен өзүм аны мектептен өткөм, мен билем кандай экен. Бул проблемасы айтпайт. Эмнеге? Анткени по понятиям жашасы келет. Айтса буллинг болот, чукуп салат, эч ким аны укпайт. Ошон үчүн биз аталар менен иштешибиз керек. Биз 1,5 миң окуучулардын опрос кылганбыз. 93% окуучулар атага проблема болгондо атага барбайт. 93%. Барса 33% барса досторго барат, братандарга барат. Проблема болгондо. 40% апа жана там байкелерге бир жака барат, атага барбайт. Ошон үчүн биз көрүп атабыз, бул комплексно проблема чечиш керек. Кандайса биринчи аталар менен баланын мамилесинен башталат. Булго мейли дейли, үстөмдүккө кабылган окуучулар кимге кантип кайрыларында билишпейт экен. Муну сурамжылоолор аныктаган. Балдар үчүн ишеним номерлер бар болгону менен ага эч ким деле чалышпайт. Анткени бул маалымат элге таратылган эмес дейт эл өкүлдөрү. Ишенимди почта деп атасыңар, эч ким аны билбейт экен. Мен сурасам, вообще таптакыр билбейбиз дейт. Каяка проблеманы айтканга даже таких условий нет сейчас. Поэтому это в решении надо будет записать, но у меня огромная просьба. Эта проблема есть, она просто не видна. Мектептердеги рекетчилик өңдүү терс көрүнүштөр азайганын билим берүү министри да билдирип жатат. Жылыш бар деп айтканы менен конкреттүү далилдери жок болуп чыкты. Дегеним мектептердеги рекетчилик боюнча берилген суроолорго үстүртөн гана жооп берип түпкүрүндө эмне жатканын билбейт экен. Эмне болуп тур? Көбөйүп турбу случай? Рэкет азайып турбу? Кайсы региондордо? Бизде мына инспекция по делам несовершеннолетних деген бар. Ошол жерге ар кандай укук бузуулар менен, баягы проблемалар менен. Я вас спрашиваю, 1500 мектеп рекети боюнча ички иштер министрлиги гана айта албаса, менде андай маалымат жок. Анда кандай жумуш жөнүндө биз сурасак болот? Сиз билбесеңиз, сколько случаев рекета было? О чем можно вообще вас спрашивать тогда? Анткени биз мектеп рекетин жойгонбуз. Мына биздин мектептин ичинде Вы заявляете, что нету рэкета в школе? Пожалуйста, уважаемый. Буга чейин Ысык көлдө мектеп директору окуучу баланы жаакталаштыра чаап жиберген видео тараган. Бул окуя соц тармактарга желдей тарап кызуу талкууга алынган. Мындан улам мектеп жетекчиси үн катып, өспүрүм баланын сөнгөнүнө чыдай албай уруп жибергенин айтты. Атайлап эмес, тарбиялап коюу максатында барганын билдирген. Бул иш боюнча азыр тергөө иштери жүрүп жатыптыр. 11 мартта Ички иштер министрлигинде бул каттоодон өтүп, жанакы баланын телесный повреждение алганы боюнча азыр судебный медицинский экспертиза дайындалган. Заключениянын чыгышынын жыйынтыгы менен биз анан процессуалдык чараларды чечимдерди кабыл алабыз. Февраль айында болсо Кара Балта шаарында окуучулардын калайман мушташы катталып, бир өспүрүм ооруканага түшкөн. Бул факты Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнө катталган. Алдын ала маалыматтарга караганда, Жайыл районундагы 2 мектептин 7-8 класстарынын окуучулары мушташкан. Жоодар Бузумов, Улукай Испеков, Нурньюз, Бишкек. Телефон бир топ. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов мектеп окуучуларына сабак учурунда телефон колдонууга тыюу салууну сунуштады. Ал бул маселени социалдык саясат комитетинин жыйынында көтөрүп, министрлер кабинетине сабак учурунда телефон колдонууга тыюу салуу нормасын мыйзамдаштыруу тапшырмасын беришти. Бирок ошол эле учурда бул сунушту туура эмес деген педагогдор да болду. Кененирээк Рыспай Мажитов айтып берет. Телефон бир топ зыяндыгын берет окуучуларга. Бүгүн жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов мектеп окуучуларына сабак учурунда телефон колдонууга тыюу салууну сунуштады. Ал мындай демилгесин парламенттин социалдык саясат комитетинин жыйынында көтөрүп, смартфондор балдарга терс таасирин тийгизип жатканын айтты. Ошондой эле ал ар бир класска телефон кое турган шкаф жасатып берүү керектигин кошумчалады. Сабак учурунда телефонду колдонбоо мектеп окуучуларына негизи ушул натыйжада биз көрүп атабыз, балдар бири-бири менен мындай
сүйлөшүү же болбосо бири бири менен достошуу маселе дагы жоголду. Андан сырткары телефон бир топ зыяндыгын берет окуучуларга. Сабак учурунда колдонууга болбойт деген телефонду ушул пунктка киргизип, министрликти көзөмөлгө алып берсек, жалпы өкмөткө тапшырма берсек министрликке. Депутат балдар окууда телефонго аларды болуп, ошондон улам сабакка болгон кызыгуусун начарлап баратканын айтып, билим берүүнүн сапатын төмөндөшүнө алып келип жатканын белгилеген. Бирок айрым окутуучулар балдардын сабакка болгон кызыгуусун арттыруу мугалимдерден көз каранды дейт. Мугалим сабакта аябай кызыктуу өтсө, тескерисинче сабакка алаксыйт. Телефонду унутуп калышы мүмкүн да. Өзүңөр деле билгендей, бирок кээ бир баягы тажатма чогулуштар бар эмес. Ошол жерде бала эле эмес, керек болсо чоң кишилер деле мындай биз жашырганыбыз менен, көрмөксөн болгонубуз менен тажатма чогулуштарда ал жерде для галочки катышканга эле барган жетекчилер деле телефон чукулап эле отурат негизи. Керек болсо биз жогорку кеңештин жыйынын, шаардык кеңештин жыйындарын деле байкасак, журналисттер аны чыгарып деле атпайбы? Бала деле ошондой эле да. Эгерде мугалим тажатма сабак өтүп атса, телефонго алаксыйт сөзсүз түрдө. Эгер мугалим кызыктуу өтүп атса, телефонго алаксыбайт. Заманбап смартфондор аркылуу пайдалууда ошол эле учурда зыяндуу да маалыматтарды алса болоору талашсыз. Ал эми ата-энелердин айрымдары заманбап технологияны пайдалануу керек десе, кээ бирлери уюлук телефондордун балдарга пайдасы жок дешип, депутаттын сунушун колдошот. Эми керектүү нерсеге колдонсо болот, эми тыюу салса болот эми негизи. Бирок үйрөнүп калган эле, балдар үйрөнүп калды да. Азыр көнбөйт го. Жок, каалабайм. Неге? Чоңураак болсо каалайм. Кичинекей болсо жок. 50 на 50 да. Бир не болот атам, тандалбай атам. Просто неме кылыш керек да. Телефон ишенемеси жок да, пайдасы жок. Только зыян да. Мектеп мугалимдери учурда балдардын телефон менен байланышы тыгыз экенин, сабак учурунда колдонууга тыюу салуу жолу менен маселени чечүү кыйын дешет. Ага караганда заманбап технологиянын туура багытта иштетүүнүн жолдорун үйрөтүп, ошону менен катар мугалимдер өздөрү да медиа сабаттуулугун арттырып, заманбап технологияны туура багытта пайдаланса, билим берүү бир топ жемиштүү болоорун белгилешет. Телефондун пайдалуу жактары, пайдасыз жактары сөз түрдө айтылат. Буга чейин деле айтылып кеткен. Бир гана ошо телефондо эмес, телефон аркылуу интернеттин дагы пайдалуу жактары, пайдасыз жактары дагы айтылат да. Бизде мына маалыматтык коопсуздук боюнча атайын жолдор каалап алынган. Мында негизинен кайсы бир жылды баягы кит деген, синий кит деген оюндар чыгып кетпедиби? Ошол оюндардын терс жактары сөз түрдө айтылат. Бул боюнча маалыматтар. Пайдалуу жактары дагы бар. Себеби ар бир сабак сөз түрдө интернет менен байланышкан. Жаңы маалыматтарды алышыбыз керек сабактарда. Жакшы бир натыйжага барабыз дегендин ордуна телефонду кайсы учурда пайдаланса жакшы болот, кайсы маалыматтарды алса пайдалуу болот, кайсы маалыматтар жөн эле кызыктуу болуп көрүнгөнү менен зыян экенин жеткирип балдарга алардын медиа сабаттуулугун өркүндөтүүгө далалат жасашыбыз керек да. Биз азыр учурда тыюу менен биз мындай билим сапатын көтөрөбүз дегенди бир ойлонуп көрө турган маселе да. Социалдык саясат комитетинин мүчөлөрү Тазабек Икрамовдун сунушун колдоп, министрлер кабинетинде сабак учурунда телефон колдонууга тыюу салуу нормасын мыйзамдаштыруу тапшырмасын беришти. Буга чейин Тазабек Икрамов калпакты мектеп формасы катары киргизүүнү да сунуштаган болчу. Рыспай Мажитов, Адилет Нишанбаев, Нурньюс, Ош шаары. Борбордогу базарларда ири дүкөндөрдө кум шекер калбай калды. Буга чейин сатуучулар бир мешок кум шекерди 3500 сомдон алышса, анын баасы 800 сомго кымбаттаган. Мындан улам айрым жерлерде кум шекердин килограммы 80 сомдон 100 сомго чейин сатылууда. Бирок Айыл чарба министрлиги элди дүрбөлүнгө алдырбоого чакырып, корукта азык-түлүктүн запасы бар экенин айтып, ал жаңы түшүм жыйнаганга чейин жетет деп ишендирүүдө. Сахар жок деп койду, эже айтты, сахар жок деди. Биринчи ал жерде да жок деп койду. Бирок сахар турат, булар эмне үчүн алып кеткен шейдабын алып кетиш керек эле. Сатпай атат, Жок, сатпай койчу. Бүгүн Борбордогу Ак Эмир базары боюнча кум шекер калбай калган. Буга чейин сатуучулар кум шекердин бир кабын 3500 сомдон алып, килограммын 75 сомдон сатышса, учурда бир мешок кум шекер 800 сомго кымбаттап, килограммы 86 сомду түзгөн. Мындан улам сатуучулар кант өтпөй калат деген коркунуч менен алып келишкен эмес. Муну менен кошо өсүмдүк майы да 20 сомго кымбаттаган. Сахарым калган жок. Канчадан саттыңыз? Акыры 80 сомдон. Качан түгөнүп? Эртең менен эле. Бүгүн сахарыңыз түгөнүп калды ошондо, Ой, өзү аз эле болчу. Өсүмдүк майын канчадан сатып атасыз литрин?
180 сомдон. Буга чейин канча эле? Буга чейин 160 болчу, 20 сом эле көтөрүлдү. Саламатсызбы, сизде сахар барбы? У вас есть сахар? Нету. А килограмм сколько было? 90. Ушундай эле көрүнүш башка базар, кичи дүкөндөрдө да орун алып, сатууга кумшекер калбай калган. Дордой Моторс базарында сатуучу болуп иштеген Максатбек Бообек уулу сатыктагы акыркы 3 тонна сахарын элге жетсин деп, килограммын 82 сомдон эсептеп, 5 килограммдап сатканын айтат. Сахар негизи болуш керек, просто эме кылбай атат, заяк калышпай атат. Кече суббота воскресенье болду, тем более эме иштеген жок, завод иштеген жок. Анан бүгүн эч ким трубкасын албайт. Кандай болот? Кандай болот? Ошону билбей турабыз. Базарларда кумшекердин тартыштыгы орун алып жатканы менен Айыл чарба министрлиги элди ызы чууга алдырбоого чакырып, Корукта 20 миңден ашык кумшекер бар деп ишендирүүдө. Айыл чарба министринин орун басары Азамат Мукашевдин айтымында, учурда Кайыңды кант заводунда 11 миң тонна кумшекер болсо, мамлекеттик материалдык резервтер фондунда 90 күнгө жете турчу запас бар. Министрликтин болжолунда бир жумалык керектүү 2 миң тоннадан ашык деп эсептелгендиктен, Коруктагы кумшекер жаңы үрөндүн түшүмүнө чейин жетет. Кыргызстан калкты 46% кумшекер менен камсыз кылса, калган 52% Россия, Украинадан сырткары 3-чү өлкөлөрдөн келет. Кумшекер боюнча биз азыр айтып атабыз да, биз азыр 46% өзүбүздү камсыз кылдык. Калган болсо ушу за счет квоты, былтыр болсо квотабыз 40 миң тонна бөлүнгөн бизге. Ушунун негизинде жана ушу биздин компаниялар, импорттоо компания аркылуу тоже кирген. Бул биринчиси эстети квота боюнча айтсак, бул 3-чү өлкөлөрдөн келген. Бул Аргентина, Бразилия, Иран, башка өлкөлөрдөн келген негизи. Ушундай болот. Ал эми монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын анализи боюнча кумшекердин баасы 20%дан жогорулай элек. Эгер ал аныкталса, мамлекеттик жөнгө салуу киргизилет дейт монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Жээналы Орозбаев. Айтымында Кайыңды кант кошой заводдору келишим боюнча супермаркеттерге айына 4 тоннадан кумшекерди килограммын 67 сомдон жеткирет. Учурда буга чектөө коюлуп, кардарга сунушталган баа 73 сомду түзүүдө. Бул баада ар бир сатып алуучу бир суткада 1 килограмм гана сатып ала алат. Мына ушу май чыгарганга, шекерди иштеткенге алып келине турган сырьёолордун бардыгына министрлер кабинети тарабынан кошумча нарк салыгы 0 келтирилди. Ошондуктан азырынча эч кандай негиз жок мунун баасынын көтөрүлгөнүнө. Материалдык резервтер фондунан шекер жана өсүмдүк майы менен эгерде мындай базардагылар спекулятивдик деңгээлде көтөрө турган болсо, интервенция кылганга даяр. Өсүмдүк майынын жана ундун жетиштүү коругу болгондуктан баасынын жогорулаганга себеп жок дейт. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргендиктен монополияга каршы жөнгө салуу кызматы азык-түлүктүн баасы бир айдын ичинде 20%дан ашканда гана көзөмөлдөй алат. Буга карабастан антимонополия экономика жана коммерция министрлигине кантка, өсүмдүк майына, күйүүчү жана майлоочу майга жана унга мамлекеттик жөнгө салуу сунушун даярдап жатыптыр. Эгерде бул сунуш ишке ашса, антимонополия бааларды тыкыр көзөмөлгө ала алат экен. Акыл Аймаратова, Данияр Чарбеков, Нурньюз, Бишкек. Эми кезегелер алы кабарлады. Сауд Арабияда бир катар кылмышка күнөөлүү деп табылган 81 киши өлүм жазасына тартылды. Бул өлүм көрсөткүч Сауд Арабиясынын соңку тарыхындагы эң ири массалык жаза болду. Казакстан өкмөтү Украинага 28 тоннадан ашык гуманитардык жардам жөнөттү. Гуманитардык жүктү алып барган учак менен Украинанын шаарларынан эвакуацияланган казакстандыктар мекенине кайтып келери айтылууда. Ушул жана башка дүйнөдө орун алган маалыматтар менен Асылбек Тагайбек уулу тааныштырат. Орусиян аскерлери басып алган Украинанын Ирпен шаарында америкалык The New York Times басылмасынын 51 жаштагы кабарчысы Брент Рено орусиялык аскерлер аткан октон набыт болду. Анын кесиптеши Америка Кошмо Штатынын дагы бир журналисти жаракат алды. Бул тууралуу Киев полициясынын жетекчиси Андрей Небитов маалымдады. Жарадар болгон экинчи журналист Хуан Киевдеги бейтапканага жеткирилген. Анын айтымында ал Брент Рено менен чогуу Ирпен шаарынын тургундарынын эвакуациясы кандай жүрүп жаткандыгын чагылдырып жүргөн. Буга чейин Брент Рено бир тууганы Крейг менен согуш жүрүп жаткан өлкөлөрдө, анын ичинде Ирак менен Афганистанда даректүү тасма тартканы белгилүү. Анын тасмалары престиждүү сыйлыктарга ээ болгон.
Казакстанда январь айындагы тополоңдо каза тапкандар 230. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокурору Берек Асылов билдирген. Буга чейин башкы прокуратура 223 адам, анын ичинде 19 коопсуздук кызматкери каза болгондугун маалымдаган эле. Жаңы маалыматка караганда өлкөдө жалпысынан 230 адам каза болду. Анын ичинде 19 аскер жана коопсуздук кызматкер бар. Каза тапкандар Алматыда көбүрөөк катталып, 139 адам көз жумганы такталган. Ал эми 20 жаран окко абайсыздан тутулган. Буга чейин Казакстандын бийлиги каза болгондордун аты жөнүн жарыя элек болчу. Эске сала кетсек, 2 январда Казакстандын Алматы, Актау, Жаңыөзөн шаарларынын тургундары суюлтулган газдын баасын арзандатуу талабы менен нааразылык акциясына чыгышкан. Бул тынчтык митинг Казакстандын түштүк аймактарынын баарына жайылып, акыры кан төгүү менен аяктаган. Орусияда Instagram социалдык тармагына кирүү чектелди. Социалдык тармак 14 марттан баштап толугу менен жабылды. Жума күнү башкы прокуратуранын өтүнүчү менен Роскомнадзор орусиялыктарга зордук, зомбулук көрсөтүү чакырыктарынан улам өлкөдө Instagramга кирүүнү чектеди. Мекеме 14 мартта Орусия Федерациясында Instagramга кирүү чектөө киргизүү процедурасын аяктай тургандыгын маалымдады. Буга чейин Роскомнадзор Орусияга Facebook тармагына кирүүгө бөгөт коюп, Twitterге кирүү мүмкүнчүлүгүн чектеген. Баткен шаарында өтө турган Норуз майрамына карата жасалуучу 1 тонналык сүмөлөккө 16 миллион сом сарпталат. Мына ушундай маалыматтар социалдык тармакта көтөрүлүп, жарандар ар түрдүү ой пикирлерин кагылышуусуна калды. Республикалык деңгээлде өтөт деген иш-чаранын жүрүшү интернетте сөз болуп жаткан миллиондордун чын бышыгын Бактыгүл Мирадилова тактап көрдү. Алдыдагы Норуз майрамына карата бул жайда 1 тонна сүмөлөк кайнатылуу алдында турат. Атайын бул салтанатка 60 өлкөдөн дипломаттар, президент Садыр Жапаровдун келүүсү дагы күтүлүүдө. Аталган салтанатка карата бүгүнкү күндө чуркоочулар үчүн атайын асфальттар төшөлүп, жарандар үчүн дагы отургучтар даярдалууда. Ошол эле учурда бийлик өкүлдөрүнүн орундуктары дагы даярдалууда. Алдыда жумуштар кызуу жүрүп жатат. Республикалык деңгээлде өтө турган иш-чарага оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканы менен интернет айдыңында туура эмес маалыматтар тарап жатат. Анда соц тармактардын колдонуучулары сүмөлөк кайнатуу үчүн гана 16 миллион сом чыгым сарпталат деп баалашууда. Ага ылайык Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги майрамдык салтанатты өткөрүүдө 16 миллион сомго сүмөлөк жасоо пландалбаганын билдирип чыкты. Бюджеттен 15 миллион сом каралып, ал каражаттын эсебинен Баткен шаарындагы борбордук стадионду оңдоп түзөөдөн өткөрүүдө. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Баткенде өтө турган Норуз майрамына карата көтөрүлүп жаткан иш-аракеттерди ырбатуунун кажети жок экендигин билдирет. Майрамдык салтанатты өткөрүүдө эч кандай 16 миллион сомго сүмөлөк жасоо пландалган эмес. Бюджеттен 15 миллион сом каралып, ага Баткен шаарындагы борбордук стадионду оңдоп түзөөгө жумшалууда. Ал эми 1 тонналык сүмөлөк демирчилердин каражатына жасоо пландалууда. Баткен шаардык мэриясы аталган маалымат фейк экенин билдирет. Сүмөлөк жасоо жеке демөөрчүлөр тарабынан каржыланат. Ал эми стадиондогу оңдоп түзөө иштери өнүктүрүү фонду тарабынан акча каражаты бөлүнгөн. Азырынча кем каржы чыгып, толук канча сумма сарпталары анык эмес дешет. Бул 16 миллион дегенди ким чыгарган? Фейк маалыматтарга ишенбөөңүздөргө чакырып кетет элем. Бул жерде азыр стадиондо өзүңүздөр көрдүңүздөр, оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. Сметага толук бүт элек, бүткөндөн кийин бул өнүктүрүү фондунан каржыланат. Ал эми сүмөлөк болсо бул демөөрчүлөрдүн жардамы менен. Мен ушудан пайдаланып, журналисттердин баары эмес, кээ бир мындай жаңы чыгып келаткан журналисттерден суранып кетет элем, мындай маалыматты тактап берсеңиздер. Элди баягы козголоңго салбайчы. Тарап жаткан туура эмес маалымат боюнча буга чейин президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирүү жасаган. Анда айтылган сумма боюнча маалымат чындыкка дал келбейт. Мындай маалымат берилген эмес. Андыктан туура эмес фейк маалыматтарга ишенип, талкуу кылбоого чакырып, бөлүнгөн сумма толугу менен Баткен шаарында борбордук стадионду оңдоп түзөө иштерине жумшалаарын баса белгилеген. Бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, аябай катуу жүрүп атат даярданыш иштери. Биз стадионду даярдап атабыз. Кудай буйрса ошол күнү өтө чоң масштабта өткөрөбүз деген оюбуз бар. Президентибиз Садыр Нуркожоевич келип катышат. Анан кечинде өтө чоң
масштабта гала концерт бар, ошол учурдан пайдаланып, ошол майрамга чакырып кетет элем баарыңыздарды. Стадион 1972 жылы курулган, учурда эскилиги жетип, абалы өтө начар. Буга чейин стадионду реконструкция кылуу боюнча демөөрчүлөр чыккан, бирок кечиктирилүүдө. Бүгүнкү күндө бөлүнгөн акча каражатына стадионду реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Бактыгүл Мирадилова, Медербек Айдарали уулу, Нурньюс, Баткен облусу. Бүгін мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дарек экранда көрсөтүлгөн. Мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.